Саламатсыздарбы, урматтуу батирлер. Биз бүгүн көп балалуу, үлгүлүү үй бүлөлөрдүн сап башында турган, бизге айымдарга үлгү болчу айымдардын бири биздин Кыргыз Республикасынын көркөм гимнастика федерациясынын президенти, 6 баланын энеси жана 2 неберенин чоң энеси Назира Айдарова менен маек курабыз. Назира Айдарованы өзү ушул спорт чөйрөсүндөгүлөр көп жакшы таанышат. Анын жолдошун аябай белгилүү адам. Алардын эң эле айта турган нерсеси бул белгилүү күрөш боюнча чемпион Мерим Жуманазарованын жеке тренери анын жолдошу болот. Ушундай балдары спорт чөйрөсүндө көп ийгиликтерге жетишкен, жолдошу дагы спорт чөйрөсүндө аябай таанымал болгон кишинин жубайы кандай экен, ошондой чемпион балдардын апасы кандай экенин биз бүгүн силер менен буюрса бул маекте ачып бере алабыз деп ишенебиз. Биз менен болуңуздар. Орус келин алып турбайбы, орус келин. Жокчулук кызды бузат, барчылык оолду бузат. Эшектин жүгү канчалык жеңил болсун жаталак болуп калат. Үйдөгү тиричиликти дагы эркектер жасаш керек. Разводдор көп болуп атпайбы азыр? Не надо чогулткула кийимдерди, давай кеткиле. Балага үйдү алып берип дайындап туруп бөлүп коюш керек же ал үйдү өзү алыш керекпи? Апа, акча бергилечи, акчам жок калды. Аял кишиден очень көп. Назирайым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакында бир макал окуп калдым. Жокчулук кызды бузат, барчылык оолду бузат деп уул балдарга карата айтылган макал экен да. Сиз 6 балалуу энесиз, 6 баланын 5-өсү уул балдар экен. Ушул макалга сиздин көз карашыңыз кандай? Чоңоюп өстүргөндө бар заманда өстүрдүңүзбү же жокту көрүп чоңоюштубу? Ушул жөнүндө дагы маалымат айтып бересизби? Макал негизи көпчүлүк адамдарга туура, бирок макалдар эмне үчүн айтылган да? Макалдарды биз көңүл буруп ойлонуш керекпиз. Ошонун баарын эметкенде биз деле жолдошум экөөбүз сүйлөшөбүз, ошо балдарды тарбиялаганда негизи биз тарбияны как үйдө аябай мындай катуу кармайбыз балдарды. Алар акчаны көп бербейбиз, мындай акчанын баасын билсин деп да. Мен балдарым, например, улуу балдарым мектепте окуп жүргөндө айтчу эле, жанакы карманный расходко берет го акчаны. Мен колуна определенный суммасын берем, мен көрүп, бул сага бир жумага. Бирөөсү 2 күндөн кийин көзү алайып чуркап келиптир, анкайт. Апа, акча бергилечи, акчам жок калды. Я говорю, мен сага бир жумага бергем, көрүп, экинчи кайра бере албайм. Кандай кылыш керек? Значит, экономдош керек. Тигил балам, например, ал жетишип бир 4 күнгө жетти да. Ошентип балдарды үйрөтөбүз. Же бир жака деле барганда, бир нерсе сатып алганда, колуна акча карматам, мен көрөбү, ойлон кандай сатып аласың, же сага эмне керек, 2 буюм керекпи, же 1 буюм керекпи, же мороженое жеп алып эле бүтүрүп коесуң деп. Ошонун баары да, ошон үчүн как ата эненин тарбиясы абдан маанилүү да. Бала өзү менен өзү жакшы же жаман болуп калбайт. Биз аракет кылыш керекпиз. Обязательно биз как пример болуш керекпиз да балдарга. Биз сен тигиндейди кылба, мындай кылба деп айтсак, өзүбүз ошону кылып атсак, балабыз деле авторитетибиз кетип, эмне деп айтат, келип айтат, апа сиз өзүңүз же атам ушундай кылып атпайбы, бизди эмне уруша бересизби? Бизге деле боло берет турбайбы деп. Ошон үчүн мен ошондой ойлойм. Бизде мындай атасы вообще эч качан урушпайт. Мен аркылуу айтат, бөлүшүп алганбыз да ролду. Как злой и добрый полицейский болуп. Ошон үчүн көбүрөөк катуураак мен айтам. Негизи уул балдарды көбүнчө атасы катуураак кармачу, демек сиздин үй бүлөңүздө тескерисинче энеси катуураак болгон экен да? Бизде четко бөлүнгөн да, атасына мен булар кичине 12ге чыкканда колуна карматтым, эме жагынан спортко барат да, булар тренировкага бирге барат, намазга алып барат, ошол жактан. Например, окуусун полностью мен карайм, же
жайында расписаниясын лагерге барабы же эмне кылат, аны мен жолдошум менен кеңешем. Бирок жолдошумдун аябай жумушу көп, занятый человек, башын оорутпайын деп, ошон үчүн ошол функцияны мен өзүм алып алгам да. И сабагын мен кылам балдар менен. Сабак кылганда баланы обязательно катуураак урушасың, требование кыласың, алып кел, ана муну кылдыңбы, кылган жоксуңбу. Мен ойлойм, атасы, например, тоже сабагын кылса ал деле урушмак мага окшоп. Бирок мен любой момент менде как задний ход бербей, сразу балдар что-то тиле албай баратса, мен айтам. Атаңа айтам десем, сразу ооба деп коет да. Ты сама все делала своими руками. Гүлдөрдүн аттарын билесизби? Вот здесь облагораживала. Цветы я особо название не знаю, но вот этот туи. Ошо келечекте биякта бир аз стройкасы бүткөндө как раз эмеге будем пересаживать, да, в грунт. Здесь специально вот эти кирпичики тоже өз колум менен кылгам. Все красила, цветы. Мне нравится. Аял кишинин колу тийгени сразу көрүнүп турат экен, Да, спортсмендерге кичине настроениясы көтөрүлсүн деп мен да өзүм ошодон рахаттанам да. Жакшы условия түзүп берели деп аракет кылабыз. Бул жакта спортсмендер жатып укташат экен да? Да, сбор болгондо келишет, допустим, заранее бизге кат жазышат, 2 жума же 3 жума же 10 күндүкпү деп. Азыр жайында атайын биз балдар үчүн 7 жаштан баштап 14 жашка чейин летний лагерь бар. Азыр 30 бала. Ата-энелер звонить этип балдарын калтырып кетет. Кээ айтат, августка чейин эле алып кеткилечи 2 айга, потому что ата-энелер иштейт. Үйдөгү телефон кармап, кечинде булар жатарда телефондорун колунан алат. Баары по расписанию. Анан бир жака даже дем алган алып барабыз. Бүгүн эртең менен аквапаркка барып келишти баары. Баягы күнү веревочный парк, анан кичине да адеп тууралуу 1 сааттан лекция окуп берет. Бир хафиз балабыз бар. Канча поток болот ошондо августка чейин? Биз 2 эле поток кылабыз. 2 эле поток, Июнда. Тиги жылы 3 поток болуп калыптыр. Сурангандар көп болсо, может, дагы 1 поток кылабыз. Бир потокто 12 күнгө да? Бир поток 10 күн. Например, тиги жылы 23 жылы лагерь кылганда, ошодон кийин канча, жартысы кайра келди. В основном ошол спортивный лагерьде күрөшкө катышпаган балдар. Алар кайра көрүп, биякта чемпиондор менен да келишет бияка. Мерим Жуманазарова, Эрназар Акматалиев алар менен мастер-класс болот, сүрөткө түшүшөт. Ошондой мотивация болуп, кайра ошо спортко келет. Бияка анда мурун спортко катышпаган, ата-энеси ошо спортко кызыгуусу ойгонсун деп бергендер да болот экен да? Ооба. Основной ошол да. Балдарды көрүп, кээ бирки тренерлер региондон жөнөтөт да. Например, азыр бизде жашап аткандар Карабалтадан бир тренер звонить этип 3 баланы жөнөттү. Аларга биз скидка кылып беребиз өзүнчө. Казармандан балдар келди. Тиги жылы каяктан Нарындан келген, тоже уже жанакы уже катышып жүргөн балдар күрөшкө. Алар атайын бияктан ошо кичине мастер-класс приемдорду үйрөтсүн деп келишет да. Тренировкага барып, мен жолдошум да барып ошо үйрөтүп турат бир аз. Аябай жакшы шарт экен, сиз айткандай такыр спортко катышпагандар келгенге мынтип балдар менен жатып, ошо катышып, таанышып, мындай барганда биз беребиз, жакпай калды, бир эле пробный уроктон кийин барбай калышат го. Биякта ошол спортко болгон кызыгуусу болгонго аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Сонун экен. Билбеген ата-энелерге билиш жакшы экен да. Сонун экен. Назира айым, биздин Алдай YouTube каналыбыз ар тараптуу өнүгүүгө умтулган, көп кырдуу ата-энелерге арналган канал деп өзүбүз аталганбыз. Ушундай максаттуу аудиториябыз да ошондой. Жөн эле балдарын тарбиялагандан да эмес, өздөрү дагы өнүгүп, өсүп, ушундай ар тараптуу өнүгүүгө умтулган ата-энелерге арналган канал деп аталып келебиз да. Анан бүгүнкү биздин азыркы маектешибиз мүмкүн бизди көрүп жаткан ата-энелер ойлошу мүмкүн. Жалаң эле бала тарбияласын да темасы болушу мүмкүн деп. Негизги бүгүнкү темабыз ошол. Андан бөлөк көп эле айымдарды кызыктырат экен.
Сиз азыр 6 бала жана 2 неберелүү болдуңуз. Жолдошуңуз менен 30 жылдан ашуун жашап турсуз. Анан жаңы үйлөнгөн жубайларга дагы ушул үй бүлөнү сактап калуу дагы аябай көп ойлондурат экен да. Ушундан улам мындай суроо пайда болду. Жаш бул мындайча айтканда стереотип деп коебузбу, көп айтылып калат да. Жаш үйлөнгөн жаш жубайлардын арасында айтылат 3 жыл болгон, үйлөнгөндөн кийин 3 жыл болгондон кийин, анан 7 жыл болгондон кийин аябай мындай ошондон кийин билинет, жашап кетеби, жашап кетпейби деп. 7 жылда аябай эме деп кээ бирлер карашат, ошо 7 жылда ары же бери болушат депчи. Ушул боюнча сиз мисалы 30 жыл болуп калды да, өттүбү? Өзүңүздүн оюңуз кандай? Ушундай кыйын учурлардан кантип өттүңүз, ушинтип кантип мамилени сактап калдыңыз, кантип 30 жылдан ашуун чогуу ынтымактуу жашап, ушундай жакшынакай балдарды өстүрүп келгендин сыры эмнеде? Эң башында турмушка чыкканда мен аябай чоң рахмат айткым келет өз апама. Атама, көбүнчө апам менен кеңешчимин. Жаңы келин болуп келгенде баарынан коркосуң, сөз сүйлөгөндөн коркосуң. Совершенно так будто башка средага келгендей да. Анан мен звонить этип апам менен сүйлөшүмүн. Мындай болуп атат, мага мындай сүйлөп койду. Апам мындай жакшы кеңеш берчи да. Сен унчукпа, сен өз апаңа, мамага кылган мамиледи кыл. Ал деле сенин апаң болуп калат. Келечекте менден жакыныраак дагы болуп калат. Ошондой болду турмушта. Баары бүт мен апам айткандай. Унчукпай кой. Ошентип койду. Анан эмне, сен турмушуң өзгөрүп кетеби унчукпасаң? Унчукпасаң эчтеке болбойт. Ооба деп кой, жакшы мамиле кыл, белек кылып кой деп. Ошондой мелкий эмелерди мага кеңеш берчи. Мен да азыр ошо келиндериме айтам да. Бирок мен алардын апаларындай айта албайм да. Кантип айтам? Сен мага белек кылып койсоң, мен сени жакшы көрүп калам деп тура. Аны мага апам айтчы. Кайненем аныкы тоже өзүнчө политика болчу да. Мен башында ойлочумун, чоо наводка мне. Эмне эле мага что-то жаман көрүп атабы деп. Уже көбүрөөк жашаганда түшүндүм да, ал бүт айткан нерселерди биздин үй бүлө бекем болсун деп, мени бышсын деп айтчы. Кыргыздарда эле бар го, эшектин жүгү канчалык жеңил болсун жаталак болуп калат деп. Кайненин камырынан деп бекеринен айтпайт. Ошон үчүн вот мен кайнем, менин апам ушул биздин үй бүлөгө алардын салымы чоң да. Ошон үчүн бекем болду деп мен ойлойм. Мен өзүнчө эле айта албайм, мен ушундай акылдуумун, ушундай ыймандуумун, ошон үчүн ошондой болуп калды деп. Ошон үчүн мен жаш кыздарга айтам, улуу кишилердин, ата энеңердин кеңешин уккула, анткени башка адамдарга все равно, алар айта берет, ушундай кайнең жаман, ошентип айтыбы, тигинтип айтыбы деп, правильно? Анткени ада интерес жок. Лишь ата эне эле ойлойт. Ушу кызым жакшы жашап кетсин, ушу балам үй бүлөсү бекем болсун деп. Демек, ата энебиздин айтканына көбүрөөк кулак кагыш кылышыбыз керек экен, э? Ооба, ата энелерге да мен кайрылуум бар эле. Алар да бир нерсе кеңеш бергенде ойлонуп сүйлөш керек да. Ошол билбейм, жаңы үй бүлөнү кайне же кайнатанын ордуна коюп, мен кандай кылат элем ага ушундай келип ушундай проблема болсо деп. Азыр тойлор көп го. Бир жумада 3 жолу 4 жолу барабыз. Анан отурганда мен келиндер эмес, мындай тааныштарды айтам. Ай сен кичинекей балдарың бар эле го, сен биякта кечке чейин отурасың, балдарың менен ким отурат? Азыр бүт жаштарга айтам. Өкүнүчтүү разводдор көп болуп атпайбы азыр, ажырашуулар. Как по статистике 4 үй бүлөгө 1 развод. Мындай болчу эмес мурун. Потому что карасаң булар той ойнойт, анан 3 айдан кийин ажырашып кетти. Инстаграмга чыгарды, кайра Инстаграмга ажырашып кеттим деп чыгарат да. Бул эмнеге? Потому что чыдашпайт.
Чыдаш керек, сабыр кылыш керек. Вот это у нас жаңы корпус. Азыр биякта вот бүтүрүп атабыз. Это бул чоң столовый, уже биякта бир международный сбор өткөн. 170 киши батат. Атайын биякта вот кухнябыз, азыр ошону дайындайбыз да. Бул имаратты толук жаңыдан салдыңар да? Же ремонт болду? Ну, перепланировка болду. Здесь вот холл. Азыр жаңы залга барабыз. Так. Вот это? Ага. Так, эми бул жаңы курулган зал. Ага. Вот. 7 ковер. Обязательно бахил киесиз, потому что бул ковер это святое. Так, ну вот. 7 ковер. Мындай зал бизде Кыргызстанда жок. Бул биринчи зал. Качествосы жакшы килемдерди алганбыз. Ана эл аралык күрөш федерациясы бизге кат жазып, ушул жерден международный сбор өткөрдү 14 мамлекеттен. Вот как раз Asian Complex Qualification Training Camp'de. Бүт Азиянын ошо 14 мамлекети келип, биякта жатаканасын азыр көрсөтөм, ушул жерден машыккан да. Вот. Бул уже толук берилди, иштеп баштады. Зал толук иштеп атат. Мындай зал Кырсан боюнча жалгызды да се? Да, ушундай чоң биздики. Чоң. Сонун. Биякта биздин курама командабыз жашайт. Балдар эркин күрөш боюнча. Ушактан машыгат. Биякта кичинекей зал бар, эл көп болгондо бияктан да. Эме соревнование өткөрөбүз. Ар кайсы мектептер келип, жакында эле ошо жайында июньда чоң между клубами издюшорлор бар. Тайманбаз, Ынтымак. Ошо балдар келип ушактан чоң. Бул жатта сиздин жолдошуңуз өзү жетектейби же сиз дагы жардам бересизби? Ну, мен больше как по хозяйству, основном, конечно, менин жолдошум. Анын идеясы, ал өзү күрөштүн фанаты, эмгиче ошо спортко катышып, чемпионаттарга барып жүрөт. Ушунчалык жүрөгү күйөт да күрөшкө. Залды салып баштаганын себеби караса ошо көп жылдан бери бул эркин күрөштүн уровени түшүп кетип, эч медаль, результат жок болуп, анткени алар ар кайсы мурунку машыгып жүргөн зал момундай кенеде эле момундай бир ковер болчу да. Ошол эң биринчи кичинекей залды курду. Курама команданын балдарын ошока биз жашады. Алар ким? Вот балдар канча 8 жыл болду биякта жашап атканына. То есть условия түзүлгөн да. Алар ошакта эле жашайт, ошакта эле тамактанышат, столовый бар, ошактан эле күрөшөт. Бир жумада 2 жолу сауна бар, атайын бизде женский, мужской. Мурун женский борьба тоже ушул жерде болчу да. Айсулуу Тыныбекова, Мерим, Айпери, бүт кыздар ушул жерде машыкчу. Азыр көрсөтөм бир кичинекей ошол бир килем ошол кыздардыкы болчу да. Тоже ошакта комнаталар бар. Мерим дагы эле биякта жашайт. Азыр жакшы болду, кыздарга чоң зал салып берди. Бирок кыздардын күрөшү эмне баары сурашат, эмне биздин кыздар ушундай күчтүү, алар анткени балдар менен бирге машыгат да. Азыр деле биздин балдар ошака спарринг болуп барышат, көлгө алып кетишет жанына. Вот. Ошо менен бир 5 жылдан кийин уже результат көрүп баштадык. Азиядан медаль алып келишти, чемпион мир болушту. Азыр уже олимпиадада медальдар бар. Ошого эле сүйүнүп, ошолор ошондой результат болгондо менин жолдошум тоже дагы көпкө дагы бир нерсе кылгысы келет да. Ну, федерация тоже они молодцы, күрөш федерациясы. Алар да аябай көп жумуш кылып атат. Бирок эң биринчи мен ойлойм, любой спортсмен условия жок болсо, тренировкага мындай спокойно, да, чтобы результат болбойт. Биринчиден сизге аябай ыраазычылык билдиребиз, убактап ушундай аябай убактап бизге ушуну тартканга уруксат бергениңизге уруксат берип, сизге ушул гүлдү ала келдик. Анан биздин ушул көрсөтүүнү
биздин каналды колдогон демирчүбүз ымыркайга арналган алдай дүкөнү. Биз уктук, сиз жакында дагы неберелүү болуп келсиз буюрса, ошол нейтралдуу өңдө сиздин болочоктогу небереңизге дагы бул жерде Чоң рахмат, Алла разы белегиңиз болсун. бар. Рахмат. Ушуну азыр башына берип коелук деп чыгыштык. Гүл менен ары бери аркасынан жүрө бербейди. Всё, иште бара берейик. Столовыйды көрсөтөсүз. Скажу, чтобы цветочки можно вот сюда. Вот бияқта азыр биз орноштуруп атам, жаңы система, чтобы карточка менен киргендей. Азыр ошо программаны как раз изучение, обучение болуп атабыз да. Ушу кичинекей залга тиешеси бар, ушу кичинекей столовый, ушу жерден биздин чемпиондор тамак жейт. Вот. Вот менин жолдошум. Это тренерлер Индонезиядан келген тренерлер жаңы эле тамак ичип кетти. Залды тартып аткан. Да, бир нерсе деп айтасың, же айтпайсың? Бизди көрүп жаткан ата энелер дагы сиз жаш чоң энелердин катарын толуктайсыз. Болгондо дагы заманбап чоң энелердин катарын толуктагандыктан аларда дагы мындай ой жаралат экен да. Бир келиниңиз бар азыр? Эки келиндүү болдуңуз. Эки келиндүү болуп, өзүңүз кайнене статусуна ээ болдуңуз. Анан көп эле буга чейинки интервьюларыңызды карасак, ошо балдарды тарбиялоо темасында көп айткан экенсиз. Эми неберелериңиз тууралуу айта кетсек, неберелердин талим тарбиясына сиз аралашасызбы, же баарын балдарыңыздын койдуңузбу? Балдарыңыз өздөрүң бил деп, же сиз дагы чоң атасы дагы же катышабы? Мен вот азыр экинчи баламдын да неберем бар. Мен киришпейм. Кеңеш сураса, келин мен айтам. Кеңеш керек болсо. Кеңеш сурап анан башкача кылса, анда тоже мен киришпейм. Мен аларга айттым. Бул силердин балаңар, силер өзүңөр үйлөнгөнсүңөр. Это, ваша ответственность. Жоопкерчилик силерде. Ошон үчүн силер караш керексиңер. Мен иштейм, өзүмдүн кичинекей балдарым бар. Ошон үчүн, может быть, иногда только звонок менен келгиле деп айткам. Анткени молодежьку мен ойлойм, алып мен эле карап берем десе, алар жүрө берет. Азыр для саморазвития толтура жанакы ар кайсы бара турган анан развлечение мелер, молодежь өзгөчө башкача го. Вот. Бирок мындай биз бирге отуруп калганда, баягы күнү бир жолу биз отуруп калдык, анан неберем кичинекей еще, бирок бутун столдун үстүнө койду да, я говорю, бутуңду алып кой, болбойт деп айттым да. Балам мам, бул еще кичинекей эмеспи? Я говорю, жок, уже говорю, тарбиялаш керек кичинекейинен. Любой кичинекей бала түшүнөт. Эмнеге ата энени угуш керек? Анткени бизде уже опыт бар да, биз өткөнбүз да, биз билебиз кемчиликтери кандай кеткен, биздин тарбия берип атканда. Мен айтпайм, что мен там идеальный бердим. Бирок мындай уже мен балдарым взрослые, да, почти 28-те, да. Как бы мен разымын да балдарыма. Тарбиясына. Ошон үчүн көргөндө айтам, мындай звонить этип, киришип, вообще киришпейм. Анда сиз азыркы келиндерге идеалдуу кайнененин катарын толуктайт экенсиз дагы. Кийлигишпесеңиз. Да, кийлигишпейм, үйлөрүнө кийлигишпейм. Совсем мындай айта турган нерсени, конечно, мен айтам, бир нерсе болсо. Так барып, сен Герклер шкафтарын текшерип, аны эмне сатып алдың, кайга кетип атасың. Единственное, мен үчүн биздин үй бүлөлүк жанакы чогулуштарга алар обязательно 100% келиш керек баары. Мен айтам заранее, пландарыңарды өзгөрткүлө, мындай, мен тияка досторум менен барды элем, нельзя. Я говорю, досторуңарга биз жок болгондон кийин барасыңар сколько угодно. Пока биз тирүү кезибизде, говорю, вот положено бир жумада бир жолу жолугушабызбы, келесиңер, ничего не знаю. Анан мен сейчас я пока здоровая, кол бутум бар да. Я, например, азыр бир келин колумда, тиги келин биз менен жашап кетти, баарын үйрөтүп, анан бөлдүм да.
колдом келгенден кийин өз киримди өзүм жуйм, өз балдарымдыкын өзүм жуйм, өзүм үтүктөйм. Башка бирөө айтат, ай эмне сен келин келип, эми келин жаңы келди. Ал өзүнүкүн карасын, мен баламды мен баламды тапшырдымбы сага? Ушуну сен давай жакшынакай болуп, таза болуп, аккуратно курсагын тойгузуп жүр. Тамак ашты тоже үйдө биз по расписанию кылабыз. Я, например, эринбейм. Основная цель не то, что келин келип алып, анын отуруп, ал бизди обслуживание кылгандан. Бир нерсени тамак жаза, же үйдү жыйна, же дагы бир нерсе деп айтсам, мунун максаты ал үйрөнгөн үчүн. Үйрөнүп, анан бөлүнгөндөн кийин экөө бекем жакшы жашап, күйөөсү айтпагандай, сен эмне муну кылбай атасың? Курсагым ачка, мен апамдыкына барып тамак ичем деп, келиндер ыйлайт, он меня не любит, он вот кетти деп. Кеп эмне деп, потому что үйдө биздин аял киши үйдө мындай уют кылыш керекпиз да. Жумуштан чарчап келгенде мындай настроение кылып. Бирок мен ойлойм, азыр жаш келиндер, например, келип көрүшөт да, сейчас биз деле уже мурунгудай бабушка эмеспиз да. Туурабы? Я, например, иштейм, постоянно учуп кетем, үйдө деле жок болобуз. Аны ойлойт, мен да ушундай эметем деп. Бирок разница эмнеде? Биз уже балдарды чоңойтконбуз. Алар жанагы кичинекей бала, я говорю, будай эмне күнөөгөр? Силер муну биринчи карагыла, только потом калганын башкасын. Туурабы? Сиз азыр айтып өттүңүз, биринчи келиниңиз силер менен жашап, андан кийин бөлдүңүз депчи. Алдын ала кечирим сурайм, мүмкүн чек араңызга, үй бүлөлүк чек арадан өтүп кетсем. Бирок алдын ала дагы суранат элем, биздин ушул көрүп жаткан ата энелер дагы ошо үй бүлөнү сактоо, ошо акылман аял кандай болуш керек деген жаатта биз ошо бүгүн азыркы көрсөтүүнү алып барып жатабыз да. Сиздин ушул келиниңиз азыр белгилүү блогерлердин катарын толуктай баштады. Анан Айчүрөктүн ошо берген бир подкасттагы интервьюсун байкасак, кайнене менен жарым жыл жашадым деп айтты да, айтып өттү. Анан сиз жөнүндө аябай сиз менен суктанып, сизден кандай мындай эмнелерди үйрөнгөнүн баарын айта кетти, баса белгилеп жакшы айта кетти да. Негизи аны күтүп атышкан, мүмкүн жамандайбы деген маанидечи, бирок андай болгон жок. Анан ушунда мындай суроо жаралып жатат. Эмне үчүн жарым жыл? Бул суроону бергенимдин себеби, азыр сизге окшоп жакында келиндүү болом деген ата энелер көрүп жатса, алар да ойлонушат да, балдарды дароо эле бөлүп койгон туура болобу, же кандайдыр кайсы бир жылбы, 2 жылбы биз менен чогуу жашаш керекпи деп. Анан сиздин учурда келиниңиз айткандай жарым жыл жашаптыр да, эмне үчүн жарым жыл болду? Может, туура эмес маалымат, же улуп калды, же силер алмаштырып койдуңарбы? Жарым жыл эмес, 1 жылдан ашык жашады, почти 2 жыл. Да, почти 2 жыл турушту. Башында тоже сурап аткан келин бала отдельно жашагысы келет, анан айтты. Апа, качан биз бөлүнөбүз, качан бөлүнөбүз? Я говорю, качан сен баарын үйрөнгөндө, говорю, я увижу, ошондо бөлүнөсүңөр. А так негизи вот жаңы келин келгенде биз деле уялабыз да. Правильно? Мне тоже хочется свободу. Алар ойлоп атат, кайне прям келин алды, кол узарды. Биз деле акырын сүйлөп калабыз. Шортиктен уже чыкпайсың, чачыңды эмне, көз башыңды келин эмне деп пример болсун деп. Бизге деле дискомфорт негизи. Бирок келечектеги булардын үй бүлөсү бекем болсун деп, ошон үчүн биз бирге жашадык. Негизи у нас была возможность сразу отдельно. Но мен ойлойм, сразу отдельно бөлүп жашашса, булар үй бүлөнүн ичинде бирге болбой калат да. Например, вот Айчүрөк булар бөлүнүп атканда уже эме как раз кызым күйөөгө берип аткам. Буюмдарды чогултуп, отурсак, бир кезде отуруп алып ыйлады. Я говорю, эмне ыйлап атасың? Мам, азыр Айша да кетет, говорит, силер говорит, жакшылап ойлондуңарбы, скучно болот го, же биз пока жашап туралыбы дейт. Я говорю, не надо чогулткула кийимдерди, давай кеткиле да. Я говорю, сейчас булар бөлүнсө, Чынарбек жолдошум экөөбүз, говорю, ты, говорю, в шортах выйдешь. Я говорю, чачымды, свобода, свобода, да, жанагы балдарын каникулга жөнөткөндө ошондой болот го. Вот, и я говорю, ничего, ал деле коркуп атты да, бөлөк жашасам кандай болот, потому что үйдө все равно, да, кто-то там поможет, баланы кармай калат, там продукты мен алып келем, да, үйдө жардамчым бар.
Ну, в общем, көчөнүндө биз мероприятие өткөрдүк. Айчүрек менен ошону эстеп отурганбызда, бүгүнкү сүйлөшүп аткан теманы көрүп билесиңби сен ошентип көрүп эметкен. Ана говорит, ну, конечно, мама үйлөм, говорит, бул Карим менен Исам кичинекей балдарым. Аларды башында чужой болчу, говорит, азыр, говорит, буларды жыттасам свой запах, родной, говорит, это же, говорит, Изабековы, наши деп. А сразу отдельно жашаса ошондой болмок эмес да. Правильно? Конок катары келмекпиз по расписанию. И все. А бул, конечно, башына келгенде ар кандай болду, идеально болбойт. Ким вот айтса, я думаю, они лукавят. Вот у нас вот идеально, такого не бывает. Любой адам киши кагышып кетет. Биз деле азыр көбүрөөк целый день болсок, силер айтасыңар, ой, мага жакпайт, силер эмне күн. Например, я хотела там съемки провести, вы здесь хотите съемки, правильно? Ошон үчүн, тем более эки аял там бир эмеде как очокто, да? Ну, я, например, стараюсь киришпей, только кеңеш берем. Но өз балдарыма тарбия бергенде мен, например, гарантия берем, что алар билет кол көтөрбөйт эч качан аял кишиге. Өз жеген тамагын ошондойду да аялына жедирет. Өз кийген кийим кечесин аялына да кийгизет. Эч качан мен мындай мага болот, сага мындай эле боло берет деп айтпайт. Ошол жактан биз жолдошум экөөбүз гарантия беребиз. Потому что биз балдарды ошентип үйрөткөнбүз. Ажырашканда не только кыздар күнөөлүү, балдар деле да. Потому что ата энеси жанагынтип сен красавчиксиң, ошондой жогорку билимдүүсүң, красавчик, ал деген өлүп эле калсын. Көңүл бурба ага. Еще тапсын ушундай красавчик деп турса, конечно, бала деле эметет. Бул деген целая работа, эки жактан, эки кудан иши да. Үйрөтүп, тигил тияктан үйрөтөт, тигил тияктан берди, биз деле кээ бир кезде звонить этесиң, кудагай, что-то мындай эмес, силер тияктан минтип айтып койгулачы, мен минтип айтып коеюн. Ошондой болуш керек да. Бул целый жумуш. Үйлөндүк, мына мен сага кийим кече, машина, квартира алып бердиң, бактылуу болуп кетиң. Жок, бакыт анда эмес. Бакыт деген бул күнүмдүк иш, күнүмдүк аракет. Жөндөн жөн киши мындай боло албайт да. Ошондо сиз келиниңизге үйрөнгөндөн кийин бөлөм деп айткан экенсиз. Ошондо сиз башка бизди көрүп жаткан ата-энелерге канча жыл деп сунуштайсыз? Же ар кимдики индивидуалдуу болуш керек? Индивидуалдуу. Потому что кээ уже келет, кыздар бышык, ана уже там оокаттарын өзү жасап кетет да. Ой жүгүртмөсү. Вот кызым эрте чыкты турмушка. 19 жашында. Башында может кыйын болгон, бирок ага мен кичине уверенный болдум, потому что ал Москвада отдельно жашап жүрдү. У них как был олимпийская деревня, жабык, но аларды күндө текшерчи, комнаталары таза болсун деп. Если таза эмес болсо, этот расписание менен жүрүш керек болчу да. Поэтому ошол аябай жардам берди. Кыздардыкы, балдардыкы деле отдельно. Например, менин балдарым, мен 100% кыздарга айттым. Булар спортко машыгат да. И үйдө, получается, домашнюю работу кылышпайт у меня балдар. Мен айткан жокмун ал туура деп. Но биздин үй биле ошондой, потому что мен условия түзүп бердим. Булар жакшы, мыкты спортчу болсун деп. Ошон үчүн булар келет, өз тренировочный кийимин жуйт, да? Тамашты биз жасайбыз, идишти аял киши жасайт. Муну там вовремя укташ керек. Ошондой да режим, это анткени бул биздин үй биле ошондой, спортивный үй биле. Поэтому мен бүт условия түзүп бергем ошон үчүн. И Айчүрекке деле айттым, баягы күнү бул башында үйлөнгөндө сборго кетип калчу да. Аны ыйлап, апа ошондойбу? Я говорю, сен билгенсиң да куда? Ошондой болчу да, сен бул сбордо болгондо сен башка жумушуңду зато бүтүрүп ал. Азыркы жаш үй бүлөлөрдө дагы идишти эркек аял эле киши эмес, үйдөгү тиричиликти дагы эркек да жасаш керек деген ушундай мындай эмелер, ойлор жүрөт да. Ошол балаңызга дагы, келиниңизге дагы үйрөттүңүзбү? Бул маселе болбош керек деп келиниңизге же айттыңызбы, же бул мындай маселе жаралган жокпу? Мисалы, эмне үчүн ошол балаңыз атайы
мен билбейм, идиш ягын жуйбу жубайбы, мүмкүн айт жүрөк ошо келиниңизде андай ушул теманы дагы айтып өткөн эмессизби? Менин балдарым Жок. идиш жубаш керек деп. Жок. Ал өзү эле көрдү да, допустим, жаңы келген келин, у нее же там үйдө башкача окулат да. Биздики башкача. Ошон үчүн мен айтам келиндерге, силер ошол келген үй бүлөгүн укладына кирип кетиш керексиңер. Со своими правилами келсең, ошондо мындай чатак чыгат. Туурабы? Нужно принимать. Балдарды мен уже билем да, бул, например, элестеткиле, тренировкага барды, 2 мал тренировка кылат. Чарчап келди. Аны келип алып, давай сен бул домашнюю работу кыл деп. Өзү жетишсе, жардам берсе, например, кызы менен там больницага алып барышып, прогулкага алып кетип, балам ошондой эмени өзүн жардам берет да ошол жагын. Например, менин жолдошум ал жагын жардам берчү эмес. Может быть, потому что сейчас Атай больше спортчу, бизнеске бир аз катышып атат. Менин жолдошум вообще жетишчү эмес. Баарын мен өзүм кылчумун. Но это не значит, что так должно быть. Бирок мен билем, что возможно азыр любого мужчину көптөр идиш деле жуугандарды билем, что үйдү деле вместе пополам этот. Бирок биздин менталитетке все равно жатпайт. Акырында 10 жылбы, 15 жылбы все равно жарака кетет. Я думаю. Но есть другой вариант. Азыр көп айымдар, бизнесмен жолдошунан көбүрөөк акча табат. Мурун андай жок болчу да, правильно? И в этом случае мен ойлойм, если, допустим, аялы там жумушта көбүрөөк задерживается, это үй бүлө үчүн кылып атат да, туурабы? Может быть, ошондо жолдош жардам бериш керек. Даже я не могу сказать, вообще жубайт. Вот мен, например, үйдө ооруп калдым да, температура болуп жатам. Ошондо, конечно, балдарым, мен кимге кайрылам да? Алар чай да куюп берет, там идишти да жууп берет, но это только мен совсем ооруганда. А так алар билет, что мама такая ходит все время энергичная, да? Азыр сиз айтып өткөндө дагы аябай баса белгилечүү нерсеси бул ошо келиниңиз менен чогуу жашаганда ал калган балдарыңызга дагы туугандык эмеси ойгонуп, азыр сиз айткандай кече жолугушканда ошол балдарын өзүнүн бир туугандай жакшы көргөнгө дагы чогуу жашаганда ушул нерселерге дагы жакшы жол болот экен. Азыр кээ бир ата-энелер ойлойт, жок, мен башым оорубайт экөн үйлөнтүм, сага бөлүп коем депчи. Дароо эле бөлбөстөн ушинтип жашап турганда дагы келин башка үй бүлөнүн мүчөлөрүнө дагы туугандык сезимин ачканга дагы жакшы мындай өбөлгө болот экен. Да, өз кызыңда болуп калат тоже, правильно, үй бүлөгө киргенде. Сонун нерсе болду. Эми сиз балаңызды ошо үйлөнүп бөлгөндөн кийин эми мисалы ар кандай үй бүлөлүк шарттары, ар кандай үй бүлөлөр көп да. Ошону сиздин оюңуз боюнча балага үйдү алып берип дайындап туруп бөлүп коюш керекпи же ал үйдү өзү алыш керекпи? Сиздин учурда кандай болду? Биздин учурда менин жолдошум өзү алган үй, биз уже жашаганбыз. Бирок эң башында биякта жер там болчу, ошону ата-энеси алып берген ал жаш кезинде да. Уже аны сатып, өзү бияктан дагы акча тап, кошуп сатып алган. Кандай десем, биздин кайра эле, да, биз үй бүлө бекем болсун деп ойлойбуз. Можно сказать, там, бар сен өзүң тап, бала деле аракет кылат. Например, бир балам до сих пор азыр профессиональный спортсмен болгондон кийин ал көп жумуш кылып, иштегенге мындай полноценный убактысы жок. Ошон үчүн биз квартираны алып бердик. Ремонтуна да жардам бердик да. Анын эч нерсе жаман нерсеси жок. И даже бир аз там жардам, бир часть где-то бизнесте ага берип койдук, ошол биздин, пока сен тренировка кылганча салым болсун депчи. Анткени аякта деле алардын расходтору бар, баласы бар да. Аялы деле айтат, мен мындай иштеп атам, сен иштеген жоксуң деп, ошондо ажырашат да. Колдон келсе жардам бериш керек. Бирок если балаң эчтеке иш кылбай, давай ата-энесине акча бер, биз тияктан эс алабыз, Мальдивага барабыз, аны ресторанга барабыз. Мага кийимге, мен билем ошондой үй бүлөлөрдү, кийим кечесине чейин алып берет.
анда я считаю, что жөнөтүп просто давай иште деп айтыш керек. Тоже опять же индивидуально, да? Ошондо сиз ар бир балаңызга тең үйдү камдап туруп анан үйлөндүргөнгө ушундай да ойдосуз, э? Колдон келсе. Ну, колдон келсе, да. Колдон Ошондой, келсе, да. Например, там башка балам, он айтып атат, кереги жок, мен өзүм таап алам. Булар, например, көп жылдан бери квартира ала албай жүрсө, анан биз кампабызга эме возможность болсо, анан биз аларды берип, биз каяка көргө алып кетебизби? Возможность жок болсо, ал башка, да? Например. Но бирок мен ойлойм, как бы не было, бирге жашап үй бүлөгө кошулду, но возможность даже жок болсо, же квартира албайт, например, ну, там 2 жыл, анан все равно бөлүнүш керек да, самостоятельный болуп. Аракет кылышат азыр көптөр деле үй албай квартира, например, за границей көптөр на квартире живут, потому что нары бери көчүп, да, свободно. Так, ну вот здесь у нас еще раздевалка до конца, она не закончена. Это у них для досуга. Здесь туалет у нас общий. Так, бул жерде уже жатаканасы. Ох, бомба вот дети. Штекел, да? Номер не рычагу, какой номер сейчас Ну, вот шужер жатакана. Где-то сколько, 20 номер бар, по-моему. Вот мен жолдошум, основатель. Ол картиналарды атайын на войлоке заказ бергем. Войлок мисалы. Да. И биякта бүт бизде иштеген тренерлер. Это главный тренер Руслан Маджинов, курама команданын эмеси, башкы тренери, да? Это старший тренер Сүймөн агай. Вот. Все здесь у нас сделано с любовью. Видите, вот эти тоже все номерочки Академии Валерия Забековых я заказывала. Вот это у нас Алмаз Аскаров. Но здесь работают только заслуженные тренеры. Лучший тренерский состав. Ислам Агай, Нурлат Такиров. Здесь уже пошли наши вот спортсмены. Улук Жолдошбеков, Лекбек Осмонов. Сейчас я все регалии не буду, но они все чемпионы Азии, призеры мира. Урузбек. Вот наши красавицы 3. Это мой сын. Атай Забеков. Он Экинчи балаңыз, э? Экинчи балам, да, он Кубок Азиян бронзовый призер. Да? Мирим Жуманазарова. Эрназар Ахматалиев. Вот все ребята. Здесь Тайрбек. Вот Бекзат, у него лицензия на Олимпиаду. В общем, вот все номера. Биякта у нас есть постирочная эмебар, прачечная. Амбар аркель, бияка илишет в коридоре. Ну, чисто спортивная обстановка. Бир комнатада ушуна канча бала жатып эмдет? 3 кишилик бар, 4 кишилик и 2 кишилик. Кичинекей балдар в основном көп азыркы эркектер 8 кишиден жатышат. Бул жайкы учурда эле келем же мындай дагы учурда дагы ушул жерде жайгашканбы? Мисалы көзүндө, жазында, сиз айткандай жанагы региондон ар кайсы жактан келип атышпайбы? Да. Ошондо да ушул жакка жайгашат экен, да? Кругоголь баары бияка жайгашат. Анан биздин курама командалар тоже ушул жерден сбор өткөрөт. В основном эмеге дайындап атканда дүйнөлүк чемпионатка дайындашат. Там чемпионат Азии ар кайсы эмелерге аларга ушул атайын убакыт берилет да, 2 жума же 3 жума. Кайнененин камырынан деп айтып өткөндөй эле, ушул жерде сиздин келиниңизде дагы сиздин кандайдыр бир салымыңыз сезилгендей да, ушул подкастты, анын подкастын көргөндөн кийин. Становление себя как личности, становление себя как женщины, как матери. Конечно, это пример именно моя свекровь. Ал айтып жатат, менин чоңойгон үй бүлөдө башкача болчу, мен бул жакка келгенде баары башкача экен. Жакшы мааниде айтып атат да. Сиз ушундай балдарды да өстүрүп чоңоюп, андан бөлөк өзүңүздү дагы өнүктүрүп, ошону менен үйдөгү тиричиликти дагы
башка бирөөлөргө дайындаган кез ошол жагын айтты да. Ошол жагын мен үйрөндүм. Демек аял киши эле бүт баарын кылбаш керек. Ошону дагы кайненемден жакшы жагын алдым деп. Ушул маселе боюнча мүмкүн сиздики эркектер көбүрөөк болгон үчүн ушундай жолго бардыңызбы же сиздин эле өзүңүздүн позицияңыз ушундайбы? Эгер мындай үйдөгү тиричиликте бир гана энеси кылбаш керек, башка бирөөлөргө дайындаса болот. Ну, кстати, мен ошол жерде тоже көрүп чуть-чуть, наверное, неполное она сказала, потому что мен постоянно айтам. Если сен жетишпей атсаң, допустим, вот у меня, когда мен 4-нчү балам төрөндө, 3-чү, 4-чүсү, ортосу 1 жаш 4 ай эле. Это уже 4 балам бар болчу, да? Ну, конечно, тяжело. И этот, как сказать, сейчас мен оюмду чогултуулайынчы. Сен жетишпей атсаң, лучше сен башка, допустим, үйүңдү где-то помыть, убраться, пусть кто-то придет, сделает, а сен балаңа меримиңди бер. Азыр кыздар башкача кылат да, нянька алат, полностью ребенок ошакта жүрөт с нянькой, ал болсо саморазвитие болуп жүрөт где-то. Я говорю, эң биринчи это үй бүлө, күйөөңдү жакшылап кара и балдарыңды жакшылап кара. Остальное время бош болгондо башка нерсени кыл. Ну, например, полностью можно вообще круглые сутки, например, бай кишилер круглые сутки оплатить няньку. Ну, можно в интернат сдать ребенка, правильно? Просто по фамилии будет, по паспорту числиться. И все. А без тарбиялаш керекпиз да. Туурабы? Поэтому смысл был вот в этом. Например, башында балдарды мен 1-2 баламды, у меня родственницы, мама очень помогала тоже. Мен өзүм карачы, мен 7 жыл үйдө отурдум. Пока вот это вот все, у меня кайнем очень такая умная женщина была. Мындай кылыш керек деп, я прям еще мен күйөөгө чыкканда бары таласка чыккам да, өзүм бияктан Бишкектен болуп, и они все говорят, орус келин алыптыр, баягы орус келин. И мне так это прям ызаланчу да, думаю, и я вот прям специально, чтобы айтчы эмес, туугандар эме көп келчү да, үйдөн нан басып, эмени айран уютуп, жарма алар келгенде атайын, я прям вот это сделала, камырды жайып, апа карагылачы, канча солай камыр кылдым деп, прям жагынгым келди. У меня мамам да айтчы да, берсем бол, вот кайнеңе жаксаң, говорит, все, туугандардын жүрөгүн алып кой, и все. А сейчас попробуйте, вот туугандар көчөнө мне приезжали, они, например, мен жолдошум, мен жөнүндө бир нерсе десең, говорит, унчукпа, сен биздин Назираны тийбе. Потому что мен аларды уже тамак жасап, тозуп алып, жүрөгүн алып койгом да. Жакшы мамиле түзүп алгам. Отдельно күйөөмдөн тышкары. Вот, поэтому я говорю, это же все семейная жизнь, как туугандар менен коммуникация, үйдө уют. Ошонун баарын я весь процесс прошла. А, например, сейчас келиндер вот пришли, она думает, вот мама вот так ходит, а это же не всегда так было. Анын баарын мен это годами я заслуживала. Они говорят, биздин Назирка жакшы, молодец. Ой, жумушуң көп экен, сен келбей бияка эме тиричилик кылбай эле кой, тойго мындай ошол эле күнү келип эле кетчү жөн эле деп. Казан жанына турбай эле койчу деп айтат. Потому что мен бияктан жардам берет, көрүп атат мен кантип иштеп жүргөнүм да, как белка в колесе. Так что менин позициям только должно быть по необходимости. И если, например, биякта мен жумушта бир жумуш кылып атсам, где требуется менин именно адистигим, да, там по финансам что-то, менин ордума башка эч ким кыла албаса, то муну мен өзүм кылам, а в это время дома башка бирөө кылат. Но, например, балдарын сабагын я всегда делаю сама. Урушамбы, я сама тетради проверяю. На собрание всегда я хожу сама. А у нас келишет, я знаю, говорю, Герклер няньку, маму отправят. Вот это, я считаю, это вот прям моя обязанность. Поэтому балдар жакын, и они до сих пор уже взрослые балдарым. Кечинде келип сүйлөшүп кетет, кеңешип кетет. Мам, мындай болот атканда. Я говорю, өзүң бил, я думаю, что мындай болуш керек деп. По каким-то жолдошум экөөбүз отурганда, аны менен отдельно кеңеш, у нас прям такой, знаете, как үй бүлөлүк кеңеш, да? Как жогорку кеңеш, у нас үй бүлөлүк кеңеш. Ну, в общем, вот так.
сиз азыр үй бүлөлүк кеңеш деп анан ушул убакка чейин азыр биз жолго басып жүргөндө дагы жолдошуңузду дайым жогору жакка коюп, жолдошум кылды, жолдошум деп жолдошуңузга болгон урматыңыз да аябай көрүнүп турат да. Бул акылман аялдыктын дагы салымы деп эсептейсизби? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, жанакындай ушундай шарттар болгондо жолдошум дагы кылгысы келет деп. Жолдошуңузга дагы мындай күчтүү болгонго дагы сиз дагы аркасынан аны парктап, аны көтөрүп тургандай сезилесиз да. Ушуну дагы бизди көрүп жаткан энелерге сиз кеңешиңиз кандай болот? Канткенде мисалы көп эле сурашат да, канткенде күйөөбүзгө мотивация беребиз. Ушундай дагы мисалы соц тармактарда дагы видеолор жайнап кетпедиби? Күйөөңдү мынтип тинтип деп эле ар ким ар кандай метод ыкмаларды айтат да. Сиздин ушул жакта өзүңүздүн кеңешиңиз кандай болот? Канткенде биз күйөөлөрүбүзгө жакшы мотивация бере алабыз. Эң биринчиде кыздар ошо өз үй бүлөсүндө, чоңойгон үй бүлөсүндө эмнени көрсө ошону кылат. Если, например, үйүндө апасы атасын сыйлабаса, да? Ал күйөөгө чыкканда ал деле ошону кылат да, туурабы? Же, например, вообще билбесе, что эркек деген ал баш болот. Я просто делала то, что у нас в семье было. И мен жолдошум деле, у меня кайнем көп тоже үйрөтчү да. Унчукпай эле кой, мындай эле кылып кой деп. Аял киши акылдуу болуш керек. И по исламу, ислам тууралуу эң биринчи биз как аял киши эмне деп айтат, как дверь в рай. Да, жана бейишке эшик, бирөөсү это довольство мужа. Сен жолдошуң сага ыраазы болсо, мен даже намаз окуп атканда, дуа кылганда, эң биринчиде мен сурайм: о Всевышний, мен жолдошума жумушу жакшы болсун, ден соолугу жакшы болсун, мага жакшы мамиле кылсын деп сурайм. Анткени мен жолдошумдун, ал биздин үй бүлөнүн башы да, баары жакшы болсо, биздики жакшы болот. Анын жумушу жүрүшпөсө, бизде тоже проблема болот, да? И поэтому мы его команда, я его тыл, я считаю, что ал где-то жетишпей атса, я подхвачу, я скажу, мен ага деле билгизбей акырын кылып коем. Балдарга, унчукпа буну кылып кой, атаң чарчап жүрөт деп. Же там соревнование, вот сейчас ТВ олимпиада дайынданып атат, да. Поэтому үй бүлө ошон үчүн курулат да. Не для того, чтобы на Мальдивы ездить. Туурабы? Үй бүлө курулат для того, чтобы это бир как ячейка общества дейбиз, да, бир кичинекей коом. Вот я это воспринимаю так, что мен ага жардам бериш керекмин. И канчалык мен, например, бир аз жакшы мамиле кылып койсом, ал мага 10 эсе кылат. Ал мага бир мамиле кылса, мен 100 эсе кылам. Это же вот, конек, да? Силер азыр мага гүл бердиңерби, мен да гүл бергим келет. Туурабы? Ошондой да. Же тууган күнүңөргө келсе, канча сколько отдашь там, $100 берсе, силер да кайра ошол $100 кайтарасыңар, силер берип коесуңар $5, туурабы? Это закон жизни. Мен не только күйөөмө, мен бүт адамдарга ошондой мамиле кылам, да. Но он для меня главный человек, где я должна сделать. Иногда биз жумушка келип алып, прям урушабыз жумуш тууралуу. Андай да эмелер болот. А үйгө келип, все, я выключаю, это когда все, я дома, жена, все, тиякта за дверью, да, ставили. Вот, андайга мен жаш келиндерге ошон үчүн айтам, это большой, долгий путь. Биздин баткебизди кийип, көрөсүлөр өтүп, анан ошондой болосуңар. Жөндөн-жөн андай болбойт, что күйөөң будет прислушиваться. Байгүнү айтпайм, бир келиним сурады, говорит: мам, что-то бул эме болуп атат, балаңар мурункудай эмес, все, я говорю, мага говорит, что-то жумуштарын айтып бербейт. Я говорю: а сен ойлон, говорю, эмнеге болду? Он говорит: вот эмнеге силер жооп бербейсиңер, говорит, почему вы так, говорит, мне говорите, сен ойлон кайра мен деп. Я говорю: а мен кантип жооп бербейм? Я кантип жооп берем, говорю, я же не с вами живу, говорю, с вами не участвую в разговорах, правильно? Я говорю, просто ойлонуш керек, проанализировать нужно. А эмнеге мындай болуп атат? Может быть, сен көбүрөөк өзүңө көңүл буруп, аны менен сүйлөшпөй калдың. Может, сен адан сураган жоксуң, сен жумушуң кандай, эмнеге кабагың бүркөлүп атат деп.
туурабы? А мы жены должны мы радость дарить, да? Ал келгенде мындай жаркылдап турсаң, он скажет: а жакшы. Үйдө, например, балдарды үйрөтөм, атаң тапочкасы турса, аттап өтпө, мындай жылдырып туп, анан өт. Это такая мелочь маленькая, которая вот прям как уважение, да? Ата-энесине. Аял кишиден очень много зависит. Очень много зависит. Жана балдарыңызда да айтып калбадыңыз, бир жумада бир ушундай үй бүлөлүк чогулуш болуп, ушундай эмеңиз бар. Дагы үй бүлөлүк салттарыңызды бөлүшөт экенсизби? Кандай салттарыңыз бар? Ну, мурун как бы праздники были, а азыр майрамдабайбыз биз, только айт, 2 айт. Единственное, тигиле бир традициябыз калган мурункудо, когда мы еще там жаңы жылды да праздновали. Биз 31-ине отурабыз и пландарды жазабыз да эмки жылга. Например, 24-кө жазылган. Ар бир бала өзү жазат. Там может быть любое, там я хочу там научиться кататься на велосипеде, да? Или там вот кызым жазчу, у меня до сих пор эти записи эскилери там. Я хочу выполнить мастера спорта. Или там чемпионат мирге баргым келет, же не знаю, может там мен бул там китепти окуп бүткүм келет, да, что-то. Ошо ой максатын жазышат. Анан ошонун баарын сактап, 1 жыл өткөндөн кийин отуруп ачып и галочка коет. Что получилось, что нет. Ушуну канча жашынан баштап киргиздиңиз? Ну, это еще вот у 2 балам болгондо, алар кичинекей кезинде, наверное. Бул дагы аябай жакшы мындай мисал экен, максаттарга жетиш үчүн. Сиз айтып атпайсызбы, 1 жылдан кийин аны жөн эле жазып унутуп койбосоң дагы 1 жылдан кийин анализдеп карап, кайсыны аткарды деп туруп калганда дагы бала өзүнүн 1 жылдыгына өзүн ачып берип калат экен да. Да. Башында эме болчу. Алар, ну, несерьезно мындай жазып койчу. Эмки жыл уже 1-чи жолу ачып эме караганда энгет. Вот это мен муну кылып турмун, муну мен кылып турмун, мен молодец. Ошончо бүт список менен аракет кылчу да целый год. Ошондо канча эме максаттар жазыш керек? Саны барбы? Саны жок. Любой жазасыңар, саны жок. Анан кээ-бирки, например, максаттар бир карайт да, допустим, 7 максат жазды. Анын 4-төнү аткарылды, 3-өө калып калды. Мен сурайм, буларды эмне дагы эле керекпи? Допустим, уже не актуально. Они говорят: жок, бол, уже я не хочу на следующий год. Кээ-бирки максаттарды эмки жылга пландарга жазат. Так, азыр салынды жаңы. Эмнеден башталган азыр көрсөтөм, анткени биз бат-баттан салып, результат болсун деп жолдошум салган, аякта 3 ковер. Бирок ошондо деле салганда бизге ал аябай чоң имарат көрүнгөн да. Азыр муну салгандан кийин ал кичинекей болуп калды. Бирок балдар дагы эле ошо жерди жакшы көрөт да. Ошол жака эле тренировка кылалы деп. Ошо 2 зал бири-бири менен дейт, сообщение эмеси бар. Коридор. Вот 3 ковер. Якта тренажерка. Азыр сыртта дагы бир тренажерный зал бар. Буюрса бассейнде салалы деп атабыз. Жанакы биздин кыздар эметкен ушул жерби? Да, вот 3 коверго бөлчү. Бул ковер кыздардыкы болчу именно ушул жерде. Тиякта эме взрослая сборная. И тиякта бизде мен жолдошум жанакы ветеран боюнча дүйнөлүк чемпионаттарга барып жүрбөйбү? Анан барып баштагандан кийин ага чейин деле барышчы. Бирок ошондой группа 8 жарымда группа здоровья деп коебуз, бирок алар это ветеранская группа. Уже спортту таштап койгон. Же ден соолугумду мындай жөн эле чыңдайын деп уже улуураак кишилер да, 35 плюс. Ошол 8 жарымда самая большая группа ошол бизде. Вот. Мен сүйүнөм, мурун ушу күрөштү обычно как пролетарский вид спорта деп в основном региондон келген балдар катышчу да. Азыр шаарда турган балдар Кызыга башташты да? Кызыгат, балдар алып келет. Ой, ата-энеси алып келет. Ошака кызыгат. Азыр сборго кетишти көлгө. Кээ-бирки командалар.
Демек мурун көбүнчө айыл жергесиндеги балдар көбүрөөк күрөшкө кызыкча, азыр шаар жергесинде балдар дагы көбүрөөк кызыгып баштаптыр, ооба. Мунун Анткени баарын- биз атайын баракчасы бар спорт академия деген. Ошо балдарды как можно больше балдарды ошо в спорт эметели деп. Азыркы заманда ошондой болуш керек го дейм. спортко көбүрөөк үндөп, Ооба. Спортко катышса, мындай целеустремленный болот. Анан көп ата-энелер азыр иштеп убактысы жок. Бул тренерлер именно воспитание жактан жакшы жардам берет. Демек жөн эле спорт менен эмес, анын адеп аклагына, тарбиясына дагы силердин тренериңер көп салым кошуп жаткан экен. Ооба. Баары чемпион боло албайт, бирок биз келечектеги андай мындай кандай айтсам, качественный аябай эме балдарды чоңойтконго аракет кылып атабыз да. Бул жакта өткөн нерселер жашоосуна көп нерсеси баары таасирин тийгизбей койбойт. Аябай сонун нерсе экен. Назира айым, сиз айтып калдыңыз, декретте 7 жыл отурдум депчи. Буга чейин белгилүү дагы бир айым бар, ошо бизнес чөйрөсүндө. Рано Бабаджанова. Ал 20 жыл отургандан кийин анан гана ошо кафелерин ачып айтканын айтат да. Сиз эми 7 жыл деле мындай аябай деле көп эмес. Азыр мисалы жанакындай апалар отурган эмелер болот го, чат, пабликтерди карасак, 10 жылдан бери үйдө отурам, эмне кылсам болот деп ушундай көбүнчө 10 жылда отургандарды айтышат да. Сиз ошондо 7 жыл отуруп, андан кийин балдарды да тарбиялап өстүргөнгө жетишип, өзүңүз дагы азыр мына көркөм гимнастика федерациясынын президентисиз. Андан бөлөк өзүңүз дагы бренд кийим чыгарат экенсиз. Ушунун баарын жетишкенге кантип жетишесиз? Өзүңүздүн бир сырларыңыз барбы? Ошол жөнүндө айтып кетесизби? Вот карагыла, 7 жыл, например, үйдө отурдум деген, бирөө по одному понимает, бирөө башкача түшүнөт да. Бирөө может быть 7 жыл кечке тамак жасап, кир жууп, ошо менен убакыт өттү. Мен 7 жыл үйдө отурдум, бирок мен я бухгалтер по образованию, да. Все равно жанагы жаңы новый эме болгондо, там закондор чыкканда ошо бухучет курсуна барчымын. Потом үйдө жанагы занавеска, чехлы на диван өзүм тикчимин да, отуруп алып, ошону аракет кылып анан келип кайнем мактап койсо, кайнем келатат дегенде, Бишкекке келет дегенде обязательно бир нерсе тигип, ага бир нерсе халат тигип берип, ал келип тимиле сүйүнүп калчы. Буну келиним тигип берди депчи. Поэтому үй тирчиликти мен токтобой постоянно делаю. Полностью дом мен аракет кылчумун, жанагы мурун по 300 литров консервация кылчу, азыр кылбайт го. Соки там закручивали. Ошон үчүн у меня такой активный был, и гитепти мен постоянно көп окучумун. Гитепти окучуп, и вот эти бухгалтерские курсы я постоянно ходила. А мен просто жолдошум каршы болчу менин иштегениме. Канткенде макул болуп калды. Азыр сиз деген же балдар чоңойгондон кийин макул болду. Нет. Мен иштеп баштаганда мен 3-чү кызым боюмда бар болчу. Айша. Ал так кандай болду? По бухгалтерии иш чарасына биринчи жардам керек болуп калды. Анан мен бир аз карап, онго ушуну эле айтат, кылып берчи. Мен карап, көрүп, биякта жанакы 1С программа кылыш керек, азыр ошондой баары кол менен баарын жазбаш керек деген, анда мейли ошону кылып берип койчу деп. И ошону кылдым, отуруп жумушуна барып, полностью автоматизировала, бухучет. То есть мен доказать еттим, что я нужный работник, я нужна. Сен вообще менсиз ким жумушуң кантип жүрүп атат, жумушуң жүрбөйт дегендей да, бухгалтерияда. Ошондой еще кайнем бар болчу, түрү болчу да. Апам айтты экен. Бул бухгалтерияны берип эле койсуң, башкалар алдап эле, туура эмес кылып эле бир нерсе кылып берип атат. Мен ошо менен иштеп, мейли анда ошо жакта кыла берчи дейт. Ал жакты кылдым. Башка жакта тиякта санап бер деп айтты. Баарынын налогторду тапшыр дейт. Анан бир нерсе растаможка. Ошо менен баарын жумушун так кылып, он молодец, адам экенсиң. Мейли иште бер деп айтты.
даже машина айдаганыма каршы болчу менин жолдошум. Сейчас я говорю, кыздар вообще жыргаш керексиңер. И они замуж выходят сразу, домработница алып берет, колуна машина карматат. А у нас мне пришлось это ошонун баарын заслужить, чтобы он мындай ишеним болупчу да, доверенный киши болуп ага. И при этом мен билбейм, айта албайм, что он там меня не любит или что. Жакшы мамиле кылчу дома, да, все. И ошо менен сейчас мы ошентип иштеп атабыз. И эң жакын, я не знаю, ассистент или помощник это менин. Я думаю, лучше, чем супруга, никто ассистент болбойт. Бирок кээрлер, у меня бир тааныштарым бар, аялың, я говорю, аялыңды эле иштетип койбойсуңбу? Зачем башка бирөөгө? А иштеп урушуп кетти, потому что ал келип бүт работниктер менен урушуп, алар увольнять этип, бизнести бузуп атат, нары бөлөйүнчү кайра. А аялына бир это башка бир нерсе алып берип ошо менен эметти да. Поэтому арганда болот, не знаю, у нас получается. Азыр сиздин жолдошуңуз жетектеген күрөш академиясына келип экскурсия алып көрсөтүп кеттиңиз. Азыр деле чогуу иш алып барганыңызды мындай көрүнүп турат. Мындай ортодо мындай бир эмелер болдубу? Ыңгайсыз, мисалы жолдошуңуз айткан, сен келек ишпе. Же бунун баары алдын ала мындай бир өзүнчө бир эрежелер коюп алгандарсызбы? Муну сураганын себеби аял көзү иш алып барган көп эле мисалдар бар. Аларга да кызык болот да. Канткенде биз ушундай сизге окшоп көп жыл жашап, ынтымагыбызды да сактап, сүйүүнү да сактап калганга аракет кылганга ушинтип кызыккандар үчүн да. Мен биякта, например, биякта академия, любой бир нерсени жазайм дегенде, мен биринчи жолдошуман сурайм. Мындай, ну, допустим, я не знаю, там, вот бояка там клубу сделать, надо сделать, не надо. А там именно мындай сары гүл алайынбы же кызыл гүл алайынбы, это уже мелочь, аны сурабайм мен. Потому что мен анын баарын сурасам, это я ответственность на него перекладываю. То есть мен буга жардам берем, бирок өзүм да жоопкерчиликти, я не знаю как, несу, да, алам, да. Поэтому в первую очередь адан сурайм, общее мындай направление берет, да, он у нас как президент страны, да, дома в этом биздин үй бүлөнүн президентом. А я там мелочи все, помощница. Өзүңүздүн жумушуңузда сиз өзүңүз гимнастика федерациясынын президентисиз да. Ошондо да сиздин жолдошуңуздан да кеңеш алып турасызбы же ал жакта өзүңүз каалагандай кыласызбы? Жок, аякта мен кеңеш алып алам, бирок в основном этот совершенно башкача да күрөш менен гимнастика. Бирок кээ бир кезде, допустим, бир нерсе керек болсо, мен жолдошумдун атын сатып туруп барып бир нерсе кылып алам. Мен я не только президентом, баары тааныбайт, я говорю, мен Чынарбек Эзебековдун келинчегимин, мага баланча жардам керек эле ушу гимнастика тууралуу деп келип айтам, атыңды сатып келдим деп. Бул жакшы жат экен да, мындай жакшы эмелер алыш үчүн. Жолдошуңуз менен 30 жылдан ашык жашап жатасыздар, 6 баланын ата энеси болдуңуздар, буюрса жакында 3 неберелүү болот экенсиздер. Ушундай дагы деле ушунча жыл жашасаңыз да жолдошуңузга болгон сый урматыңыз өчпөптүр, дагы да эле бийиктеп кетип баратат. Эми биздин ата энелерге, жаш ата энелерге сиздин үй бүлө тууралуу, үй бүлөнү сактап калуу боюнча өзүңүздүн кеңешиңизди бересизби деп өтүп элек. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бекем үй бүлө бул эмне деген? Бекем үй бүлө бул күнүмдүк аракет, бул деген күнүмдүк жумуш. Жөндөн жөн эле киши мындай бактылуу, үлгүлүү үй бүлө болуп калбайт. Бири-бириңерди сыйлаш керексиңер. Кээ бир кезде унчукпай коюш керек, ачууланып турганда сөз сүйлөбөй, убакытты кармап, анан барып сөз сүйлөш керек. Аял кишиндей радио уккандай угуп коюш керек. Азыр бул радио деле бүтөт деп сразу кыйкырып, токмоктоп чуркап калбай. Анан үй бүлөдө бириңерге бир нерсе доказывать этем деп, мен кыйынмын десеңер, анда бекем үй бүлө болбойт же ал үй бүлө совсем жарак берип, аягы жаман болот. Анткени ошон үчүн үй бүлөдө биз деген сөз ар дайым айтылып туруш керек. Биз кылабыз, биз кандай кылабыз, биз эмне кылдык, кел отуруп биз ойлонуп көрөлүчү деп.
Ошондо силер мамилеңер жакшы болсо, балдарыңар да карап, силерден үлгү алат, силерден пример алат. Ошон үчүн бири-бириңерди сыйлагыла, жардам бергиле. Бир нерсе кыйынчылыктар болгондо, күйөөсүнүн кыйынчылыгы болгондо аялы жардам бериш керек. Аялдыкы бир нерсе же ооруп калып, же тоже бир нерсе кыйынчылык болгондо жардам бериш керек. Ошондо үй бүлөңөр бекем болот. Бир жакшылык кылсаңар, 10 эсе жакшылык өз жубайыңардан аласыңар. Ушу менин кеңешим. Назира айым, биз бул көрсөтүүнү баштаганда эле айтканбыз, бала тарбиясында темасында негизи башка каналдар, башка бир жактан көргөн маектердин ссылкасын бербейт, бирок биз ссылкага шилтеме кылып жазып кетебиз. Наргиз айымдын кайсы каналдарга берген маектерин, ошол эле суроолорду кайталанбаш үчүн бүгүн биз башка жаатта ачып бере алдык деп ишенебиз. Жана алдын ала сиздин жеке чек араңыздан бузулуп кеткенибизди деп кечирим сурадык. Мунун баары эмне үчүн? Мунун баары ошо бизди көрүп жаткан жаш үй бүлөлөр ушундай сиздей үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктаса деген максатта ушундай суроолор берилди. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз.